Балдарымды көп еркелетем. Бирок көп учурда сөзүмдү угушпайт. Кандай мамиле жасасам болот? Жок. Аларды еркелетип, жакшы көрүп, тарбия кылыш керек. Бул негиз. Бул негиз. Бирок ошол эле кезде кээде кичине катыгыраак дагы болуш керек. Эскертүүлөр дагы болбосо болбойт. Ошон үчүн бекеринен айтылбайт. Эненин мээрими атанын сүрү дейт. Эненин мээрими атанын сүрүнүн ортосунда бала тарбия алса, бул башкача болот. Ошон үчүн кээде эркелеткенди билген адам кичине урушуп дагы коюш керек. Бирок жөндөн жөн эле уруша берген дагы болбойт. Ар бир нерсеге эле тиреши берген дагы болбойт. Карап мындай акылдуулук насаат менен. Көз ачтарга ишенсе болобу, таптакыр болбойт. Менин жеңем башында намаз окуп, кийин өтө бузулуп баратат. Тайкем дагы көп көңүл бурбачы. Азыр көңүл бура баштады. Жеңем көңүл бурбай жатат. 4 баласы бар. Балдары кандай тарбия алат? Бунун бардыгы ыймансыздыктан да туугандар. Мурда намаз окуган болсо, ошо намазды бекемирээк болуш керек. Бул мындай эмес да. Бүгүн курсаңызды тойгозуңуз, эртеге мен кече нан жедим деп жебей койсоңуз болобу? Жок, бул рухтун азыгы. Кандай дененин азыгы? Биз күн сайын чай ичебиз, нан жейбиз, тамак жейбиз. Күн сайын рухтун азыгы бул. Ошон үчүн иншалла намазга бекем болуш керек. Намазга бекем болуш үчүн намаздын пайдасын, фазаил деп коебуз, ценность намаза. Муну көбүрөөк окуш керек. Жана башкаларга дагы намазга чакырып турса, өзүнүн намазы бекем болот. Эмне үчүн азанчыга жамаат менен намаз окуганга тоофик берилет? Себептен ал намазга чакыруучу да. Ким намазга чакырса, өзүнүн намазы бекем болот. Пресс чөптөн кантип үшүр берсе болот? Муктаж адамга бериш керекпи? Малы жок адамга да чөп берсе болобу? Канча пресстен берилет? Биздин чөп сапаты кетип, суудан көбү чирип кеткен. Эми бу үшүр деген бар да. Жерден кандай үшүр алат? Буудайбы, арпабы, жүгөрүбү, кээде чөптөн үшүр берилет. Эгерде кайрак жерден алган болсо, 10 пресстен 1 пресс берип коюңуз. Оно тең ушундай жакшы сапаты бар, сапаты жокпу кызыктырбайт. Ондан кайрак асмандын жамгыры менен, суусу менен да. А эгерде өзүңүз сугарып, мээнет кылган болсоңуз, 20дан 1 бересиз. 200 пресс алдыңызбы? 10 пресс берип коюңуз. Бейбечаралар бар азыр. Ошого берип койсоңуз, өзү сатып алат. Жоксо башка бирөөгө берип алат. Менин 2 уулум бар. Бирок жолдошумдун аракты көп ичип урганын айынан ажырашып кеткенбиз. Азыр 3 баласы бар. Bir балага турмушка чыкканмын. Алардын эмне болуп ажырашканын мага айтышкан эмес. Азыркы учурда жашап мен кош бойлуумун. Бирок элдин баары мага жаман сөздөрдү айтышып, мени күнөөлүү деп каргап атышат. Ал инсандардын кылгандары туурабы? Жок, эми мындай да. Бул эми туура эмес алардын кылгандары. Мүмкүн сизден ошол атайы мурунку турмушун буздуруп тийип алды деп күнөөлөп атса керек да. Эгерде чындап Алланын алдында ошондой болсо, ал бул арам иш болот. Bir үй бүлөнү бузуп, андан кийин ошол үй бүлөгө турмушка чыгып, бул арам болот, каргышка лайыктуу болот, наалатка лайыктуу болот. Эгерде андай эмес болсо, Алланын алдында ак болсоңуз, эл эмне деп айтса айта берсин, ага иштерсе болбойт. Биз жолдошум экөөбүз намаз окуйбуз. Парыздарыбызды, амалдарыбызды аткарганга аракет кылып келебиз. Даватка барып, үйдө таалим өткөрүп, бирок жолдошум иттерди жакшы көргөндүктөн үйдө 3 ити бар. 3 ит багат. Бирок мага жакпайт. Дин жагын жакшы түшүнөт. Бирок иттерди дагы жакшы көрөт. Бирөө бош, экөөнү күндүз байлайт, түнкүсүн бошотот, алар короону булгайт. Сиздин көз карашыңыз кандай? Итти үйдө бакканда периште кирбейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам чечкиндүү сөзүн айткан. Кайсыл үйдө сүрөттөр, сөлөкөттөр, кайсыл үйдө ит боло турган болсо периште кирбейт. Мышык болсо кире берет. Иштеке эмес ал. Ит болсо кирбейт. Итти уруксат берилген. Бир гана ошо коро кайтарып, малдарды, сарайларды кайтарганга ошондой гана уруксат берилген. Анда дагы кээ алымдарыбыз айткан, эшиктин оозуна жатып албасын деген. Киши кире турган эшик бар го үйдүн ал, ошол жерде жатпасын. Тиякта болсо. Эми ойлойм, бирок 3 иттин зарылчылыгы жок го да. 3 ит эми ол чоң эле бир 1000 кой деле каратпасаңар,
А так мисалы 3 иттин бир эле ит жетиштүү эле болсо керек. Өтө эле көп неме кылган жакшы эмес. Тим более коргооңуздар булгап атса, азайтса жакшы да.